80%dan ашык биз өзүбүзгө керектүү товарлардын баарын четтен ташып келебиз Кыргызстанга. Ошондуктан алардын баары бүгүнкү күндө кымбаттап атат. Июль айдарына чейин биз мындай так айта алабыз, баанын арзандашы күтүлбөйт. Казакстанда баа арзан бизге караганда. Бүгүн салыштырсак бир 18 сомго чейин айырма бар. Бирок алардыкы ошол экспорттун пошлинасы аябай жогору. Эң кубаттуу заводдор, мисалы үчүн Жунда ал жылына 800 000 тоннага чейин иштеп чыгарган мүмкүнчүлүгү бар, бирок бүгүнкү күндө ал 2 жылдан бери иштебей турат. Ошентип башка жактардан ташып келип атты, бирок эң эле бүгүнкү күндө арзан, эң эле ыңгайлуу бүгүнкү күндө Россия Федерациясы болуп калып атат. Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр, Булак KG сайтынын жалпы окурмандары. Бүгүн биз күйүүчү жана майлоочу майлар тууралуу эфирибизде кылууну туура көрдүк жана студиябызга конокко Кыргызстандын нефтетрейдерлер ассоциациясынын президенти Канат Эшатовду чакырганбыз. Саламатсызбы, куш келипсиз. Сиздер ушул негизи эле азыр Кыргызстанда жана дүйнөдө баардык азык түлүккө болгон баалар көтөрүлүп жатат. Мунай жагынан көз каранды болгон Орусияга дагы түрдүү санкциялар кирип атат. Анын фонунда бизде ушул бензинге жана дизелге болгон баалар кандай болуп атат, ошол тууралуу маалымат берсеңиз. Көйгөйлүү маселе бул бизде бүгүнкү күндө мунай заттарына баанын өсүшү болуп атат да. Ал өзүңөр байкап атасыздар, күндөн күнгө эле баа жогорулап келатат. Анткени мунай боюнча Кыргызстан көз каранды мамлекетпиз. Биз мунайдын 90 дээрлик ички керектүүнүн 90%ын чет мамлекеттерден ташып келебиз да. Эми мындай так айтканда болсо, бүгүнкү күндө биз Россия Федерациясынан алып келебиз да. Андан тышкары, сиз туура айтып кеттиңиз башында, дээрлик башка бардык эле азык түлүк товарлары, башка товарлар болобу, ошонун баары эле бүгүнкү күндө импорттолуп келет. Ошонун баары бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө ошо жогорулоо маселеси келет атат. Ал Кыргызстандагы андан четте калган жок да. Эгерде мындай карап келсек, торговый баланс боюнча биздики 80%дан ашык биз өзүбүзгө керектүү товарлардын баарын башка четтен ташып келебиз Кыргызстанга. Ошондуктан алардын баары бүгүнкү күндө кымбаттап атат да. Эгерде мына дизель менен бензин группасын айтып кете турган болсок, мисалы үчүн былтыркы жылдын ушул маалына салыштырмалуу бизде Кыргызстанда Россиядан бизге кое берген дүң баалар 136%га жогорулады да. Ал эми Кыргызстандын ичинде болсо чекене баалар бүгүнкү күндө ошо бир жылдын ичинде 70%га көтөрүлдү да. Биз алар баягы биздин нефтетрейдерлердин аракетинин натыйжасында мындай кескин түрдө жогорулабай, ал баягы утуру бир аздан болсо да бирок көтөрүлүп келатат да. Ошо кескин көтөрүлүүгө биздин мунай сатуучулар жол бербей, баягы чоң көлөмдө мунай заттарды сатып алып, Кыргызстанга алып келип, анан ошол бааларды кармап, мындай кескин жогорулоого жол бербей келе жатышат да. Ал эми эң көйгөйлүү маселе бул баанын өсүшү болуп атат. Бүгүнкү күндө эгерде айтып кетсе турсак, бул жылдын июль айдарына чейин биз мындай так айта алабыз, баанын арзандашы күтүлбөйт. Анткени ОПЕК плюс баягы келишим катышуучу мамлекеттери 21 мамлекет, өзүңөр билгендей, нефтинин эң негизги экспортерлору дүйнө жүзү боюнча. Алар бүгүнкү күндө мына жакынкы эле өткөн арада чогулуп туруп, алар ушул жылдын июль айына чейин нефтинин өндүрүү көлөмдөрүн көбөйтпөйбүз деп чечим кабыл алышты да. Ал эмнени билдирет? Ал бизде ошол июль айына чейин нефтинин өндүрүү көлөмү көбөйбөсө, дүйнө жүзү боюнча баягы жасалма таңкыстык дагы эле боло берет. Нефтиге же нефтепродуктка суроо талап жогору болот. Ал эми ошол баалары болсо жогорулагандан жогорулай берет дегенди билдирет да. Эгерде ошол июль айында нефтинин өндүрүү көлөмдөрүн алар көтөрсө, балким бизде мындай туруктуу бир немеге келебиз да. Ага чейин болсо баанын жогорулашын гана күтүп турабыз. Азыркы бааларга салыштырмалуу ошол дизель дагы, бензин дагы 60 сомдон жогору болуп кетти. Анан дагы канчага чейин өсүшү мүмкүн? Максимум сиз айтып аткан июль айына чейин канча сомго чейин барышы ыктымал? Эми аны эч ким божомол кыла албайт. Анткени биз мисалы үчүн ташып келген Россия Федерациясында жайгашкан нефти кайра иштетүү заводдордун бааларына гана карайбыз да. Алар болсо бүгүнкү күндө мурун туруктуу убакта пандемияга чейин айына бир жолу ошол бааларды коет эле дагы, бир айдын ичинде биздин компаниялар ошол баа менен сатып алып Кыргызстанга ташып келе берчү да. Ал эми бүгүнкү күндө абал аябай туруктуу эмес.
жума сайын баалар өзгөрүп турат да. Ошондуктан бүгүн биз мындай божомол кылганга дагы мындай барбайбыз да, анткени баалар жума сайын өзгөрүп турат да. Канчага чейин өсүп кетет экенди биз айта албайбыз. Биз ошол Россиядагы заводдордун баасын көргөндө так айта алабыз. Мына жакынкы убакта баа мындай болуп калыптанат деп айта алабыз. Негизи эле ошол мунай, нефть тууралуу сөз болгондо азыркыга чейин деле ушул суроо түгөнбөй келет. Эмне үчүн Казакстандан ала албайбыз? Анан биздин рынокто жалаң Орусия монополист болуп алды деген. Ошол келишимдер негизи эле кандайдыр бир жылышы барбы? Россия Федерацияны алганыбыз Россия менен, Россия мамлекетинин өкмөтү менен Кыргызстандын өкмөт аралык келишими бар да. Россиядан алган мына заттарды биз бажы пошлинасын төлөбөй алып чыгабыз да. Экспортный пошлинаны төлөбөйбүз. Ошондуктан бизге бүгүнкү күндө экономикалык жактан эң эле ыңгайлуу болуп Россиядан алып келген болуп атат да. Башка мамлекеттерден мисалы үчүн Казакстанда баа арзан бизге караганда. Бүгүн салыштырсак бир 18 сомго чейин айырма бар. Бирок алардыкы ошол экспортный пошлинасы аябай жогору да. $170 түзөт. Анын ошол пошлина менен сатып алганда бизде Россиядан да кымбат айланат. Мурунку жылдары Казакстанда эмнеге баа ички керектөөсүнө алар өздөрү мындай өздөрүнүн жарандарын ошондой бааны коюп берет да. Анткени ал мамлекет тарабынан каржыланат. Билесиңерби, Казакстан жылына аябай чоң баягы мунайдын шикизатын биржа аркылуу сатат. Жылына 80-90 миллион тоннага чейин сатат да. Ал чоң каражаттар казынага түшөт. Ошол каражаттын эсебинен болсо алар заводдорго мисалы үчүн иштеп чыккан баягы продукциясы мундай затты алат дагы бул баа менен сатасыңар дейт дагы өз наркынан арзандагы баа менен өздөрүнүн жарандарына ички керектөө үчүн сатышат. Ал эми ошол заводдо болгон чыгымдарды болсо баягы мунайды саткан, шикизат саткан каражаттын эсебинен алар толугу менен толуктап коюшат да. Биздин бийликтегилер, өкмөттөгүлөр дагы ошол боюнча көп мындай суроолорго жооп бербей келет да. Анан эгер Казакстан менен келишим аягына чейин чыга турган болсо, алар Евразия экономикалык биримдигинин алкагында ошол жеңилдиктерди дагы бербейт беле деген суроо да. Эми мисалы үчүнчү пандемия убагында билесиздерби, биз аз да болсо бирок Казакстан бизге сатып баштаганда, анткени алардын баягы заводдору модернизациядан өткөн, заманбап жабдыктарды коюшкандагы алардын өндүрүү көлөмү жогорулаган да. Ошого жараша Казакстанда мисалы үчүн биринчи жарым жылдыктан кийин жыл сайын эле алар баягы ошол жылы канча көлөмдө мунай зат иштетип чыкканы аларга белгилүү болгондо, ошол өзүнүн керектөөсүнөн тышкары болгон көлөмдү сунуштап баштайт да. Ошондо алар баягы экспортта баягы пошлинанын ставкасын нөлгө түшүрөт дагы, анан бизге сатып баштайт да. Ага чейин өздөрүнүн ички керектөөсүн толугу менен камсыз кылууга алар алектенишет да. Анан толугу менен ички керектөөсүнө жете турган билгенден ошо ашыңча канча көлөм болсо, аны алар сатышат да. Бирок сатканда деле бүгүнкүдөй баягы ички өздөрүнүн жарандарына саткан баа менен эмес, алар баягы базар баасы менен теңеп туруп эле Россия Федерациясынын заводдорунун баасы канча болсо, ошого теңеп туруп бизге сатышат да. Биз эмне үчүн ошол Ирандан дагы ала албайбыз деген бир атайын бир суроолор бар экен, бул жомолдор жүрүп жатат. Аны нефтетрейдерлер башка жактан ташып келүү жолдорун ар дайым издейт да, биздин компаниялар. Алар баягы Ирандан, башка мамлекеттерден дагы баягы мындай айтканда баягы опытный партия катары алып келишет да. Алып келип туруп, анан ошол жол чыгымдарын, кайсы жерде кандай төлөмдөр бар экен, ошонун баарын тактап келет да, анан кийин бул жерден баягы экономикасы чыккандан кийин көрүнөт да. Ошентип башка жактардан ташып келип атты, бирок эң эле бүгүнкү күндө арзан, эң эле ыңгайлуу бүгүнкү күндө Россия Федерациясы болуп калып атат да. Ошондуктан бизге баягы ички керектөөнүн дээрлик 90% бүгүнкү күндө Россия Федерациясынан келет. Биз негизи Кыргызстанда жылына ушул мунай затын канча керектейбиз? Муктаждыгыбыз канча көлөмдө? 1.300.000 1.400.000 тонна ички керектөөгө жыл сайын кетет да. Бардыгын кошкондо. Бардыгын кошкондо. Дизель отунун дагы ошонун 1.300.000 бул Россия Федерациясынан келет. Мисалы үчүн бензин группасы боюнча 650.000 тонна келет. Дизель отуну боюнча 550.000 тонна келет. Анан кийин баягы реактивдик кыймылдаткычтардын отуну, топливо, самолеттер, учактарга койгон отуну болсо, алар 100.000 тонна келет да Кыргызстанга. Жазгы талаа иштери да башталат эмес алдыдачы. Анан негизи баалар эле өзгөрбөсө, Орусиядан алып келүү жагынан бир эч кандай тоскоолдуктар деле болбойт экен азыр. Эми ал жерде дээрлик көпчүлүк басымдуу көлөм болсо дизель отунуна келет. Дизель отуну боюнча биз толугу менен бүгүнкү күндө камсыз кылганбыз. Бүгүнкү күндө
алар алдыда эмес, жазгы талаа иштери бүгүнкү күндө кызуу жүрүп атат. Өзүңөр билесиздер, түштүктө 10 февралда эле башталат түшкү региондордо. Ал эми мынабы түндүк региондордо болсо азыр кызуу жүрүп жатат да жазгы талаа иштери. Биздин өлкөдө ушу 10дон ашык мындайды кайра иштетүүчү заводдор бар, бирок алардын баардыгы эми ишке кириши да кыйын. Алар азыр кандай иштеп атат? 11 завод бар, алардын толук эгерде баарын жалпы кубаттуулугун санап келсек 2 миллион 150 миң тонна даяр мунай заты чыгарганга алардын өндүрүштүк кубаттуулугу жетет. Бирок бүгүнкү күндө тилекке каршы бир гана завод иштеп атат Жаңы Абадтагы. Анын биздин ички керектөөнүн бир 10% тегерегинде гана иштеп чыгып атат да. Эң кубаттуу заводдор мисалы үчүн Жунда ал жылына 800 миң тоннага чейин иштеп чыгарган мүмкүнчүлүгү бар, бирок бүгүнкү күндө ал 2 жылдан бери иштебей турат да. Башка заводдордун дээрлик баары иштебей турат. Эгерде биздин ошол заводдор бүгүнкү күндө иштеп чыгарып баштаса мундай заттарды Кыргызстанда, ал түздөн түз мына баага таасир этмек дагы, башкача калыптанмак да бүгүнкү күндө баалар. Нефтетрейдерлер Орусиядан алып келген соң бул жакта кандай бааларды кошот, үстүнө кандай? Бүгүнкү күндө нефтетрейдерлер Россия мамлекетине ташып келет. Мамлекеттик органдар менен тыгыз иштейбиз. Антимонополия ошол бааларды үзгүлтүксүз карап турат, көзөмөлдөп. Бүгүнкү күндө ал жерден баягы маржинальный десек, эгерде айтканда прибыль деп айтсак, ал 1%га жетпеген гана кошулат да. Калган баягы расходдордун баарын компаниялар алып таштаган. 2 жылдан бери социалдык багытта биз да иштеп келатабыз. Биздин жарандарга кыйын болбосун деп, ал жерде кошумча баягындай өтө чоң үстөк мындай баалар эч качан кошулбайт. Баа боюнча айтып кетсек, анын баары айкын эле көрүнүп турат. Ал интернетте ачык эле баягы немеде бар да, каалаган эле жаран аны көрсө болот да. Ал жерде заводдо 1 тоннасы канча тураарын билип туруп эле, жол кире канча болот экен бул жакта ташып келгенде бул жерде салыктарды, акциздердин баарын санап туруп эле, анан оперативдик расход дейт. Бул жерде операционный расход деп коет. Баягы нефтебазанын жумушчуларына, АЗСте иштеген, май куюучу станцияда иштеген жумушчуларды ошону ташып келип, аны сактап, анан кийин мында сатканда эле ошонун баардык чыгымдарды кошкондо бүгүнкү күндөгү бензиндин наркы чыгып келет да. Биздин сайттын көрүүчүлөрү, окурмандар дагы да биз менен бирге болуп туруңуздар. Алда кызыктуу бир маектерди улантабыз.